эки айлампада мамлекеттик телеканалдар дебаттарды өткөрдү. Бирок ушул эки айлампадагы теледебаттарга тең сиз катышкан жоксуз. Сиздин ордуңузга бүгүнкү күндө социалдык тармактарда деле ар кандай ушул серепчилер сиздин ордуңузга жооп берип койгон учурлар көп болуп атат. Сиздин ордуңузга эмне үчүн келбей калганыңызды кандай себептер менен өзүңүздүн оозуңуздан угалычы, эмне үчүн теледебатка катышкан жоксуз? Теледебаттарды мындай бир өзүнүн программасын, анан ушу алдында келечекте кандай максаттарды көздөйт, жол картасы кандай, экономикалык кризистен кантип чыгат, ички тышкы саясатты кандай жөндө алып барат деген мындай бир жарышты алып барбай эле ушу теледебатка барып алып эле ушак сөздөрдү териштирмей болуп калды да. Өзү негизи теледебаттын дагы биз форматын өзгөртүшүбүз керек да. Баягы бири-бирине суроо бердирип эле, сенин буга эмне сурооң бар, анан сен мынтип койбодуң беле, сен тигинтип койбодуң беле деген эле бир ушак териштирген эле бир дебатка айланды да. Ошон үчүн ал жерге барып ушак териштирип отуруштун эмне кереги бар? Андан көрө мен аны тандап алган жокмун. Андан көрөкчө ошол бир районго, областка же шаарларга же айылдарга барып, ошол жерде түздөн түз элдин көйгөйүн угуп, алардын талаптарын жазып алып, алардын наказдарын жыйнап, кандай арыздары бар, кайсы тармакта проблемалары бар, ошолорду чогултуп алып жүрдүм да. Анан эми айтып атпайбы баягы теледебаттан баягы коркуп анан келбей койду деп. Коркудай мен эмне бир жер саттымбы, эл саттымбы, же болбосо мамлекеттен бир тоок гана менчиктеп алдымбы? Андай жок да менде. Мына өзүңүздөр билесиздер, акыркы 10 жылдан бери мен ушу оппозиция тармагында келатам, оппозиция болуп келатам. Ошогон байланыштуу мени бир эмес 2 жолу камашты 2012 жылы 9 айга, андан кийин мына 2017 жылда 3,5 жылга камады. Ошол мезгилдерде бардык менин басып өткөн жолумду, айылга барып ал убакта атамдын көзү тирүү тоок канасына чейин эсептеп, канча тоогу бар, канча эчкиси бар, канча кою бар, ушуга чейин алышты. Менин баскан жолумдун бардыгын карап көрүштү, анан эч нерсе таппай, ошо Каптагайыпты областтык губернаторду заложник кылып алдырган деген шылтоо менен камашты да. Анан эгерде мен ушундай эле бир корко турган болсом, же болбосо ошол күнөөм бар болсо, ушу 2012 жылы же 2017 жылы камаганда ушу Каптагайыпты заложник кылып алдың деп камабай, мени ошол күнөөлөрүм боюнча, же болбосо ичкен жегеним боюнча, же болбосо ошол жанакы оппоненттерим айтып аткан ушундай бир кылмыштуу фактыларым болсо, ошолор менен камайт эле да. Анан ошон үчүн мен ошол ушак айтышып, ал жерде ак ийнеге айтышып ушак териштиргим келген жок, ошон үчүн барган жокмун деп аттар.